Doktorlardan salaklığından boldu da bunun bari. Ya. Doktorlardan salaklığından boldu da. Qasqachiligimdan jambasini aytpay ketdi. Cevapla koydu. Cevap tuni bunday element qo'ysangiz bo'ldi. Qanchasi bo'ldi o'shin? Bu yil 7 yilga ketdi. 7 yil. Basaya жатканда жана акыркы 4 жылдан бeri жатат түшүктү. Отургулачы. Oturgan doktorlar indi o invalidность anda munda çıkarıp berişti öyle. Чыгарган. Yakta kvartirada turasың ara? Квартирада турабыз. Баарын сатып бүтүп отуруп калыптыр. Отуруп. Алайка кыргыз элин өзүңөр көрүп атасыңар. Ana жакшынакай жаш жигит ушул врачтардын салакылыгынан ошентип жабыркап 7-8 жылдан бери мына ошо Көзді көрбей қалады. төшөктөн турбай мына же сүйлөбөй же көз көрбөй ошентип дагы жакшы мына эжеге апасы бар экен ушинтип караганга. Бир эле кол иштейт, бир эле. Калгандары иштебейт. Бир эле кол ушун кыймылдап турат. Аны тамакты эмеден кашык менен берип. Жаактарды иштебей калганда көз. Муну дагы бир дарылатып же кандай бир каражат жогулуп операция кылып эметсе жылыш белек бекен да. Бу протез салсак буягы мындай балдык менен кичине туруп отурат го. Ал канча экен анын баасы, примерный баасы? Примерно мындай эле айтып атышат. Мындай темирден өзү эле ошо желим болбойт экен да. Темирдин өз баасы ошо 250 миңге чейин барат го. Ошол мен ойлошумчача өзүнүн накта баасы ошо 230 миң деп аткан. 230 барып келип антип менен бир 300-350 миңдин тегереги турбайбы? Анан томография салсам балким сүйлөп калам. Бу менин 3 бөлүк иштебей атат дейт, 5 бөлүк экен да. Анан ошол 3 иштебей атат дейт. Якада квартирада жашайсыңар, э? Квартирада. Мындай бир каражат таап иштеген жумушуңар жок. Мен мурун эмеде иштечим, Кыргыз алдында иштеп жүргөн бул бала ооруганча. Союз менен 15 күн иштеп, 15 күн бош болчубуз. Андан иштебей калдык, анан муну дагы ошо балыкчыдамын нээси. Балыкчыда турган. Балыкчыда анан квартирага 4 күн төлөшөт экен. Анан мен нээсине чыгып чыгайын десем, ал кишини чакырып деле өзү жалгыз болуп, жалгыз кишиген ал деле. Анда сүйлөбөйт экен, жакын арада ооруп сүйлөбөй калыптыр. Эже пенсиясынан 4 миң квартирага төлөйт экен. Бул максатка 7 миң чыгат экен. 7 миң дагы барысына алам дейт, бирок ал деле жетпейт. Кыйратпаган. Кышы жайгысы эле ошо бир комната. Бир комната анан ошо оокат жайы менен эле таштап кеткенбиз, бул кровать менен эле киргенбиз. Эже мурун бир аз тикчикен да. Анан уже акыркы эмеде врач эмелеп да. Өзүнө бир аз методкамен шум болбосун деп же токтотуп турду. Бул машинелерден мурун швей ачкан мен бир жака. Мурун бала жакшы кезде балдак менен басып жүргөндө бир аз иштеп ачкам жана ким менен Марлендер аялымды алып. Анан алардын баарын сатып ийип, бул Бокошун апанын кызыныкы. Москвада иштейт. Мына урматтуу кыргыз элим, мына өзүңөр көрүп атасыңар жашоо турмушун. Бир эле комната батир экен. Биякта условияда да эчтеке жок экен. Мына сууну мынтип өздөрү баклашка менен ташып алышат экен. Газ коюп алышыптыр. Анан эми 4000 пенсия, анан тиги өзүнүн 7000 пенсиясы бияка квартирага төлөшсө, светке төлөшсө, сууга төлөшсө, тамак аш алышса, андай азыр аябай эле кыйналып аткан учурлар экен. Жалпыңардан ошо Рамазан айында суранмакчыбыз, мына Каракол шаарынын активисттери биякта Самат байкеде мына көптөн бери ушул жака жардам берип аракет кылып жүрүптүр. Эми жалгыз киши билесиңер эчтеке кыла албайт. Ошол себептен көп түкүрсө көл болот, урматтуу кыргыз элим, боорукер адамдар, баарыңардан көп деле эч ким эчтеке сурабайт. Көп түкүрсө көп көл болот, достор. Мына биз эженин карточкасын жазып коебуз. Колуңардан келсе 10 сом болобу, 20 сом болобу, 100 сом болобу. Мына азыр фитир садаканын да убактысы ошого жараша мына ушул жерге деле кайрымдуулук кылсаңар кабыл болот деген ойдо. Мына биз өз көзүбүз менен көрүп атабыз, бир туугандар. Силерден ушул жалпы сураныч Каракол шаарына ошо чыга беришинде ак суу тарапта выездде жашашат экен. Любой жардамга муктаж. Тамак аш алып келсеңер, тамак аш, кийим кече, акчалай баарыңардан сураныч достор. Биз описанияга мынакей эженин
карточкасын таштап коебуз. Бардык силердин кайрымдуулугуңарга ишенебиз. Биз да өзүбүз колдон келишинче жардамдарыбызды берип турабыз.